Албетте урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргызбыз кийимибиз менен, тилибиз менен, динибиз менен, маданиятыбыз менен, анан албетте урп-адатыбыз менен. Мына ошол кийимдерди жалпы Кыргызстанга гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө таратып өзгөчө бир сонун кийимдерди тигип келген белдемчилерди элечек болобу дегиле илгертен бери калып келген када салтты улап келишкен. Биздин студиябызга келген мейманыбыз бар. Мына ошол мейманыбызды тааныштыралы. Анан ал мейманыбызга бере турган суроолорубуз дагы аябай көп. Аябай көп болуп атат. Кийиз дүйнө коомдук фондунун кызматкери Асель Кайнарбек кызы бизде конокто кош келиңиз. Караңыздар. Кутман менен. Дегенде эле белдемчилерди көтөрүп келиптирсиз. Анан бул белдемчинин баасынан баштасак эле 20 000 экен бул, Анан белдемчилер арзан турбайт, негизи колго тигилген нерсенин баардыгы арзан эмес, Белдемчилер жөнүндө айтып баштасаңыз, анан курстар боюнча сөз кылалы. Белдемчи бул кыргыз элинин байыркы сырт кийимдеринин бири катары тарыхта жазылат. Буну деген көбүнчө түндүк батыш аймагында кыз келин болуп баргандан кийин, бир уулун төрөгөндөн кийин бешик менен чогуу алып барышкан да баягы. Анткени бул аял затынын төрөттөн кийинки өзүнүн калыбына келтирүү эмесинде аябай чоң ролду ойнойт да. Ошондуктан кыздын өзүнүн ата-энеси төркүнү алып барып таккан. Анан бизде дагы бир сөз бар. Төркүнү алып келмей сайын баягы келген жери сатып берсе бели оор болуп калат деп да коюшат да улуулар. Мен канча кызыгып сурап көрдүм, баягы чечмелениши жок да, болгону бели оор болуп калат, болбойт деп. Анан мен өзүм эжем дагы турмушка чыккандан кийин мен жасап алып барып бергем да. Кайненеси ушу салтты катуу кармаган адам. Анан жок, биз сатып бере албайбыз. Биринчисин алып келип бергенден кийин анан сатып берсе болот да. Болбосо бели оор болуп калат деп. Анан белдемчи өзүңүздөр көрүп тургандай аябай шөкөттөлүп, саймалар менен жасалат. Сиздердин алдыңыздарда турган белдемчи бул түндүк аймагына же болбосо түндүк батыш аймагына тиешелүү белдемчилер. Булар дагы бөлүнүткөн да, Ооба, ар бир уруунун айымдарынын көз карашы ар кандай болгон да. Мындай кийимге болгон дагы табити ар кандай болгон. Азыр деле бир үй бүлөнүн кийимин бир үй бүлөнүкү менен салыштырып болбойт го. Ар ким ар кандай кийинет. Ошол сыяктуу эле. Анан илгери дагы ушундай нерселер болуптур. Түндүк батыш аймагы дегенде биз эмнеден дароо эле эмнеден билебиз? Саймасынан, бул биринчиден, оюуларынан, анан тигилишинен. Ушундай керме сайма деп коет. Бул деген азыр 2016-жылга чейин таптакыр унутта калган саймалардын бир түрү. Бул деген кадимки ийне менен эмес, керип алып кермеге, шеге менен сайыла турган сайманын түрү. Бул тигилиши дагы таптакыр унутта калган тигилиштердин бир түрү болуп эсептелинет. Топчулар жөнүндө айтып кетсеңиз, бул топчу күмүш окшойт, Ооба. Негизи баягы илгери биздин ата-бабаларыбыз көчмөн калп болгондуктан өзүнүн байлыгын, бар байлыгын баарын кийимдеринде көрсөтүшкөн да. Анан кандай байлык болсо дагы топчу солобу баардыгын чыптамасын көкүрөгүнө тагып, негизи эле кийимин карап туруп эле анын кандай уруудан социалдык абалы кандай экенин эле билип коюшкан да. Ошон үчүн бул күмүш топчуларга дагы аябай басым жасашкан. Баягы бул демек жакшы турган колунда барлар кие турчу белдемчи экен да, Ооба. деп түшүнүшкөн. Анан бир чети баягы колунда жоктор деле колунда эмне болсо баарын тага беришкен да. Бул бир чети баягы көз тийүүдөн сактаган. Азыр деген көптөгөн оорулар пайда болуп атпайбы? Ал ысык сууктан эмес, ушу көз тийүүнүн эле аркасында да. Анткени баягы айылда, сууда ойноп жүргөн бала деле кийин жашынакай болуп төрөлүп чыга келет го. Ой, жетилип чыга келет го. Баягы ага бети башы шакмар болуп турса эч ким көз салбайт да. Ошол сыяктуу эле баягы көз караганда ушундай кооздуктарга тийсин деп көбүрөөк кооздуктарды колдонушкан да, көкүрөккө, баланыкына дагы чоңдордукуна дагы. Маселен, мына топчуларга мен көңүл бурсам, ар бири өзүнчө бир сүрөттөр, ар биринде сүрөттөр тартылган экен. Мисалы, мондо 5 жылдыз тартылган, мондо бир ою, анан мында дагы бир ою ар кандай болот. Анан мен бир нерсени байкадым, Асель айымдын өзүнүн топчусунда Асель деп жазылып турат да. Ушулар жөнүндө айтсаңыз, чындыгында атайын ой түшүрүлөт буларга. Негизи биз азыр Кыргызстандын булуң бурчундагы зергерлердин иштеринин топтомун эле алып жүрөбүз да. Илгери ар бир уруунун өзүнүн зергери болгон, өзүнчө оюулары болгон.
ушул сыяктуу да бул топчунун оюсу боюнча дагы изилдей берсе аябай көп нерсе чыгат да. Анан ошол эле учурда кээ бирлер атын жаздырып коюшкан, жылын жаздырып коюшкан. Баягы илгери деле аябай мындай эме адамдар болгон да, моданы кубалаган деген сыяктуучу мындайча айтканда. Баягы эсеске түшкөнү туш кийиздери жазылчу эле го. Баланчага арналат деп анан жылы жазылып калган да, ошондой сыяктуу экен. Ошол сыяктуу эле баягы өзүнүн атын калтырыш үчүн. Анан бул белдемчинин өзгөчөлүгү мында бул нукура тери норка окшойт да, суусары, суусар териси бар экен нукура. Бул ушул териси менен биринчи белдемчиге караганда кымбат болсо керек, баасы. Канча турат бул? Негизи эле илгери ушу эң бай айымдар кундуздан белдемчи кийишиптир да. Кундуздун баасы оңой болбогон да, ал учурда делечи, азыр деле кымбат. Анан кундуз белдемчи менен көрүп алып, аябай анын баягы байбиче экенин эң негизгиси, аябай жакшы бир хандын аялы экенин билишкен да. Ал кундуздан белдемчини ошондой адамдар гана кие алышкан. Анан биз дагы азыр аябай аракет кылып ошол образды бериш үчүн суусардан тиккенбиз. Тилекке каршы колубузда болгон буюмдан. Анан ооба бул башка белдемчилерден өзгөчөлөнүп турат. Анан бул биздин биринчи белдемчибиз. Аябай аракет кылганбыз да. Мындай бай айымдын образын бериш үчүн. Ал эми муну кийгендер ооба ошондой эле ойлойсуң. Бул жакшы жердин. Эми бул баягы нукура терини жамылып турса деле дароо эле ойлоп баштайсың да. Анан саймалар тууралуу айта кетсеңиз, мисалы саймалардын кантип чечилет, кандай саймалар кандай кийимге түшүрүлөт, балким ошол эле статус деп калдыңыз, статуска карап саймалар түшүрүлөбү, же жашка караппы, ушул тууралуу. Биздин маалыматыбызда баягы белдемчинин деле эки түрү болгон да. Үйгө оокат ашка кие турган, анан кийин баягы шар шөкөттү тойго кие турганчы. Анан оюларына токтоло кетсек, биз азыр ушу белдемчи боюнча көрсөтүп көрөбүз. Анан баарына эле эркин ою тартууга уруксат беребиз да. Болгону түпкүлүгү баягы нукура, башка элдердин оюсу аралашып кетпегидей болуш керек да. Анан тартып отурушуп эле ар ким өзүнүн ичиндеги нерсесин тартып коюшат да, чыгарып коюшат. Ошол эле учурда бирөөсү болсо мен балалуу болсом деп бир өзгөчө нерселерди кошот. Ар бир адам өзүнүн ички дүйнөсүн. Анан ошо чыккан оюнун өңдөрүнөн бери адамдын кыял жоругун сүрөттөп коет да. Муну дагы көп карап, ою менен иштеген сайын баягы окуп каласың да, оюлар сүйлөп калат да, мындайча айткандачы. Анан менин оюмча илгерки оюлардын деле бирден бир так туура чечмелениши жок да. Ар бир адам өзү көрүп, кандай кабыл алса, анын жан дүйнөсү ошол учурда кандай нерсеге муктаж болсо ошондой түшүнүшөт да баары бирчи. Сиздин белдемчиңизде оюлар өзгөчө экен, анан оюлардан дагы топчулар тизилген белдемчи экен да. Белдемчини өзүңүз жасап тигип алыптырсыз, Ооба, баягы биз белдемчинин аркасында жүрүп, дагы чыгармачылык ойгон өрөткөн да. Анан кийин баягы конкуренция деп коет го, бири-бирибизден дагы өзгөчөлөнтөлү. Ооба, дагы мындай көркөмдүү болсун, дагы заманбап болсун. Ошол эле учурда түпкү нукуралуулугун жоготпойбуз, бирок өзгөчө болсун, кандай кыла калсам деп баягы өзүбүздүн дагы чыгармачылыгыбызды кошуп калабыз да. Баягы илгерки нукура эмесинен тышкарычы. Анан мен ушу топчуга аябай жакын болгондуктан топчуну кошком. Мен көбүнчө чыптама кийгенде көп топчу тагынып жүрө албайм да. Эки катар тагынам, андан сырткары тагына албайм. Анан илгери бул топчунун баягы калк арасында жүргөн адамдар үчүн роль аябай чоң болгон да. Ошол эле көз тийүүдөн сактап, ошол эле жаман көздөн сактап дегендейчи. Ошон үчүн мен белдемчиме топчу колдонгом. Анан курс боюнча айтпадыңызбы, атайын белдемчи өзүнө тигип алуу үчүн бир 20 күндүк курска барып окушат экен, Анан анын баасы канча? Мисалы азыр биздин көрүүчүлөр көрүп отуруп, ушундай белдемчи кийгиси келип кеткендер бар. Анан барып окуйлу дегендер, чечим кабыл алып аткандар болсо, баасы канча деген суроо жаралышы мүмкүн. Биз 2017-жылы белдемчи көргөзмөсүн өткөргөнбүз. Региондордун музейлеринен 44 белдемчи алып келгенбиз да. Баягы илгерки белдемчилер. Анан аны көрүп, кыргызбыз да, каныбыз да бар, анан аябай кызыгуулар артылды. Баары суранышта да белдемчи сатып алат электи. Анан кол эмгек аябай кымбат болгондуктан биз аларга мүмкүнчүлүк ачып бердик, курстан өзлөрү жасап алсын деп. Анан бизге курска мен ийне кармап көргөн эмесмин дегендер келет да. Анан баары бир кол өнөрчүлүк негизи эле каныбызда бар неме да. Кыргызга жакын нерсе. Ооба, кыргызга жакын нерсе. Анан келип эле бир белдемчи тигип эле өзлөрү дагы ишене албай аябай сүйүнүп кетишет да. Анан курс негизи 1 ай болот. 1 ай. 1 айдын ичинде белдемчи тигип, аны саюу менен биргеликте сүрөт тартканды да үйрөнүшөт. Бучмачылыкты да үйрөнүшөт.
Курстун наркы 4000 сом бир айга. Арзан эле турбайбы? Анан өздөрү кездемелерди алып келет да, Ооба, кездеме боюнча дагы ошонун ичинде кездеме дагы барбы? Кездеме боюнча дагы атайын биз багыт беребиз. Баягы мындай нерселерге синтетикалык кездемелерди колдонууга таптакыр мүмкүн эмес. Анткени сайманы кермеге кергенде кездемени, ал синтетикалык кездеме деген мындай чоюлат да, аны сайып бүткөндөн кийин чыгаргандан кийин аябай ою баягы өзүнүн максатына жетпей калат да. Ошон үчүн жалаң гана таза ХБ кездемелерден колдонот. Кездеме деп калдык. Ушул кездемени бул жактан алганга мындай жакшы эле шарттар түзүлгөнбү, оңой эле таба аласыздарбы же бир жактардан буйрутма менен алып келдиресиздерби, кандай болот ошол жактары? Негизи бизде көбүнчө таза кездемелер аз да. Баягы Мадина деле бардыгы синтетикалык кездемелерге толуп кеткен да. Анан издесең табылат, 1-2 гана точкада бар да, андай нерселерчи. Анан кээ бир учурда биз сырт жакка дагы Индияга барып калганда, же болбосо дагы бир чет жактарга барып калганда атайын кездеме карайбыз да. Элдер кол жерлерди караса биз кездеме карайбыз да. Көйнөккө ылайыктуу, элечекке ылайыктуу, анан белдемчиге ылайыктуу депчи сырт жактан дагы алып келебиз. Азыркы учурда Кийиз Дүйнө коомдук фонду республикалыкта сынак жарыялаптырсыздар. Ошол бул калпактар боюнча, ошол сынак боюнча айта кетсеңиз. Негизи 90-жылдардан баштап синтетикалык калпактар аябай эле 2000-жылдардан баштап баягы кулачын жайды да. Базар экономикасына түшүп, биздин эң ыйык болгон ак калпагыбыз баягы аябай эле мындай деңгээлин төмөндөттү да. Ошону дагы эске алып, анан биз 2009-жылы кыргыз калпагы муундан муунга деген проект иштеп чыкканбыз, долбоор. Анда деген 10 жыл мурда, 10 жыл болуп кетти. Ооба. Анда деген биз региондорду кыдырып калпак боюнча изилдөө жүргүзгөнбүз. Ошол учурда баягы изилдөөбүздүн жыйынтыгында кичинекей балдар жашыл кыргактуу калпак, анан баягы үйлөнө турган балдар кызыл кыргактуу калпак деген сыяктуу жыйынтыктар чыкканда, анан азыр эми ал Кудайга шүгүр калк арасына тарап көбү нукура калпак тууралуу маалымат алды. Эми ошолорду бириктирип, баягы элдерге дагы мындай таберик калпактар кызык болсо керек деп ойлоп, анан баягы таанысын билсин деген максатта калпак аттуу республикалык конкурсту уюштуруп атабыз. Анда деген эски калпактардын көргөзмөсү болот, жана ошондой эле бардык республикадагы уруу аралык өзгөчөлүктөрдү камтыган калпактар тигилип келет уздар тарабынан. Ал ошо биринчи этабы июндун 10-дорунда болуп, экинчи этабы болсо 23-июлда жыйынтыкталат. Ал жака деген негизинен 4 багыттагы калпактар катышалат. Туюк калпак, бул дагы эң байыркы калпактардын бири. 4 тала калпак азыр деле кийилип жүрөт ал калпактар. Анан таберик калпак деген бар, ал деген баягы улуу муундан, ата бабасынан сактап келген калпактар. Ал эми дагы 4-сү таберик калпак деп коет. Таберик калпак ал дизайнердик калпак, ал деген баягы азыркы учурга заманбапташтырып, кандай кылып кийсек болот, ошол эле калпактын баягы түпкү нускасын жоготпой, бирок азыркы учурга ылайыкташтырып, күнүмдүк турмушка кийүүгө ыңгайлуу. Элдин баары эле катыша алат бул сынакка. Ооба, баардыгы катыша алат, эркек, аял эч кандай айырмасы жок. Анткени азыркы бизге келген маалымат эмелерде, заявкаларда эркектер дагы бар катышкан. Чектөө жок. Элечек деп калдыңыз. Элечектин канча түрүн тигесиздер? Элечек тууралуу кандай тарыхтарды билип келатасыздар? Уруу болуп бөлүнөт, элечектин дагы кайсы ар бир уруунун өзүнүн элечеги болгон, Ооба, жана айтып өтпөдүмбү, ар бир уруунун айымдарынын өзүнчө көз карашы болгон депчи. Ошол эле учурда баягы 40 уруудан куралган 40 жоро деп коет го. Ошолсундой эле 40 уруунун 40 башка элечеги болгон деген маалымат бар. Анан баардыгы өзгөчө. Биздин азыр ушу фонддун негизинде изилдеп чыккан элечектин түрү 20га жетти, буюрса 20 түр элечекти таптык. Анын ар бириси өзгөчөлөнөт бири-биринен. Анан элечектин тарыхына токтоло кетсек, негизи кыргыздар баягы илгертеден эле жерге аябай ыйык мамиле кылып көчмөн калк болгон эмеспи? Жайыты башка жакта, кыштоосу башка жакта, жайлоосу башка жакта дегендейчи. Анан ошол учурда баягы жол белде жаракат алып калганда, бала төрөлүп калганда, анан эң негизгиси адам каза болуп калганда кепин катары колдонушканда. Анан элечек менен калпак дайыма ак түстө болгон, дайыма. Анткени бул ак мөңгүдөй бийиктикти туюндурган ырым болгон. Ошол эле учурда баягы жолдон колдонсо деле ак нерсе тазалыктын символу эмеспи? Ошон үчүн баягы жараттарга колдонууга дагы ак нерсе азыр деле бааланат го. Анан кыргыздар акка өзгөчө көңүл бурушкан, акты аябай аздектешкен да. Ошон үчүн дайыма ушу ыйык болгон элечеги менен калпагы ак түстө болгон.
ушул кийиз дүйнө коомдук фондунун ар бир кызматкери ушундай бир баардык нерсенин тарыхын билишет да. Анан мага аябай кызык, балким окуйсуздарбы же кимдир баягы улуулардан ушинтип сурап турасыздарбы тарыхына, мисалы оюлардын бирибиз оюнун тарыхын билсек, бирөөнүн топчунун тарыхын билбешибиз мүмкүн да. Ошолор жөнүндө айтып бериңизчи. Негизгиси эң биринчи эле экзамен ушу тапшырып анан жумушка киришет окшойт. биринчи эле ушу бизге ушундай изилдөөгө, тактоого, тастыктоого мүмкүнчүлүк түзүп берип кеткен ушу Антипина, 1860-жылдарда келген Антипина деген орус апабыздын жаркын элесине таазим этем. Ал болбогондо менин оюмча Кыргызстандын этнографиясы таптакыр унутта калып, изилдөө аябай кыйынга турмакта. Ал ошо келип, көп Кыргызстандын көп аймактарын кыдырып, атайын өзүнүн китебине жазып кеткен. Бул уруу мындай деп, мындай эречек кийишкен, мындай аталган деп, баягы оролушун, анын формасын көрсөтпөсө дагы аттарын баарын жазып кеткен да. Анан биздин эң негизги эле маалымат булагыбыз бул айылдардагы апаларыбыз жылына 3-4 жолу айылдарга чыгып, атайын эч ким менен таанышы жок эле барып, алар менен сүйлөшүп отуруп, жандарында отуруп, баягы эски нерсени эстетип, анан ушундай маалыматтарды алып келебиз. Бизге ошо апалар айтып берет, анан биз ошону дагы келип алып, ал китептен, бул китептен карап, тастыктап алып, анан кийин коомго чыгарабыз да. Балким китеп кылып деле жазып, кийинки келе жаткан муунга калтыра турган кылып койсоңуздар болот, Ооба, биз буюрса бир китеп, бир альбом чыгардык. Баягы альбомдо биз жыл сайын жайкысын 15-июндан 15-июлга чейин жайлоого барып жашап келебиз. Ушунча изилденип аткан нерселердин баары бошко кетпесин деп, ошол жака барып 4 жумага бөлүп коебуз. Ар жумада ушу участниктерибиз алмашып турат. Ошол салттуу кийимдер менен бир жума бою кийинип, тамак аш кылып, телефон тартпаган жерде, свет жок жерде жашап келебиз да. Чырак коюп алып, казанга тамак жасап дегендей, ооба. Биз да кошула албайлыбы? Баракелде. Эми баягы кыргыздардын арасында сиздей ушундай кийиз групп, кийиз дүйнөдөй албетте чоң дагы бир коомдор көбөйө берсин дейли. Анан бул нерсени биз калтырышыбыз керек. Бул нерсени өсүп келе жаткан муунга өткөзүп беришибиз керек. Анан таң эрте келип мына жаш болгонуңузга карабастан кайсыл суроону бербесек ошол суроого таамай жооп берип жатасыз. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Силердин отурган кеңсеңиздер өзүнчө эле бир этно стилде, мен көрүп алып аябай таң калгам да. Кирип барсаң бир башкача атмосфера, баардыгы кыргызча, аябай сонун да. Силерге ыраазычылык билдиребиз, ушул кийиз дүйнө фонду дагы өнүгө берсин, сиздей жаштар көп болсун дейли. Рахмат. Бүгүн бизде конокто мына ушул кийиз дүйнө коомдук фондунун кызматкери Асел Кайнарбек кызы келип, ушул белдемчилер, элечек, калпак туурасында айтып берди. Биз болсо программабызды уланталы.